Assalamu alaikum агайындар. Бүгін 9 апрель. Түшкө чейин азыраак кар жаады. Аба ырайы төмөндөп, үшүк жүрөт деп МЧСтен кабарлап атат. Мына бул тиккен картошкаларды үшүккө урдурбай сактап калыштын жолун карап жатамын. Буга даярдык жок болчу. Жаап атырган саман да жок, пленка да жок. Азыр опилка таап келдим. Опилка менен жаап чыкканга аракет жасайм. Көрөбүз, эртеңге чейин суук жүрөбү. Үшүк жүрө турган болсо, опилка канчалык деңгээлде сактап калат. Мына опилканы алып келип, ар бирин ушинтип жаап чыгып атабыз. Поле азыраак, 4 сотуктан ашыгыраак. Ушул полени жаап чыгышыбыз керек. Үшүк -2 градуска чейин жүрө турган болсо, ачык калган картошканы үшүк алат. Картошканын сабагы суукка туруксуз келет. Суукка өлүп калышы мүмкүн. Үшүк урса анда астынан башкадан чыгарышка туура келет. Бактарга дагы түтөткө коюп чыктык. Мына достор, бардыгын жаап чыктык, себебин кылдык. Буюрса үшүктөн сактайт деген ойдобуз.